Милиция кызматкерин аткан окуя өткөн жума күнү кечки саат 6-ларда катталган. Ал Бишкек шаарындагы Тоголок Молдо Шорин көчөлөрүнүн кесилишинде кылмышкер Александр Саяпинди кармоо учурунда болгон. Ал издөөдө жүргөн, курал жарак саткандык үчүн соттолгон Александр Саяпин абактан качып кеткен. Опер кызматкерлер анын үйүнө чейин барып, келсе кабарлап коюусун өтүнүп, жубайына байланыш телефондорун таштап кетишкен. Жолдошу үйүнө келери менен аялы тартип сакчыларына чалып кабарлаган. Милиция кызматкерин аткан адам мына ушул үйдө жашайт. Ал тартип сакчылары келгенин билгенден кийин тосмо аркылуу кошунасынын үйүнө качкан. Кылмышкердин аркасынан кууп келген тартип сакчыга 2 жолу ок чыгарган ыкчам кызматкер мына ушул жерде жан берген. Ал эми кылмышкер болсо бул эшикти ачып качып кеткен. Кылмышкерди кармоо үчүн 2 опер кызматкери барган. Анын бири кылмышкерлерди издөө бөлүмүнүн 28 жаштагы капитаны Бакай Сыдыгалиев башына жана көкүрөгүнө ок тийип каза болду. Экинчи кызматкер атайын отрядка чалып жардамга чакыргандан кийин бардык күч жумшалып кылмышкерди кармоо операциясы жарыяланган. Бутунан жаракат алып окуя болгон жерден изин сууткан кылмышкер кошуна жашаган пенсионердин үйүнүн жер төлөсүнө жашынган. Бирок 64 жаштагы Наталья Мезина кылмышка шектүү Александр Саяпинди тартип сакчыларына айтпастан билбейм деп жалган маалымат берген. Анткени менен кылмышка шектүү адам Наталья Мезинанын үйүнүн жер төлөсүнөн табылган. Киргендер орустардын эскилери кичинекей эле го. Анан бери коврик, ким ойлойт бияқта. Анан коврикти тебисе, там погреб ташса, тиякта отурат. Анан шумовой граната ыргытып, түтөйт да выкурили, анан эметип аткандан алып чыкты да. Учурда милиция кызматкерин аткан адамды жашырган 64 жаштагы пенсионер камакка алынды. Буга байланыштуу ага карата өзгөчө оор кылмышты жашырууга аракет кылган деген берене боюнча кылмыш иши козголуп, убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Он раненый пришел весь в крови. Ал канга боюлуп жарадар болуп келди. Аялы менен урушуп кетип, милиция келгенин айтып жашырышымды өтүндү. Аялы менен көп урушат болчу. Ал эми тапанчаны сарайга алып барып бекиттим. Эмнеге милицияларга айтпадым билбейм. Ошондой болуп калды. Ошондой эле түрмөдөн качып милиция кызматкерин аткан кылмышкер да убактылуу кармоочу жайында мурда бир нече ирет соттолгон. Камакта отурган жеринен качып кетип, октябрь айынан бери издөөдө жүргөн. Ал окуя болгон күнү баарын эстей албастыгын айтат. Он выстрелил в меня. Ал менин бутума атты. Анан мен да автоматтык түрдө атып алдым. Аялымдын тааныштары деп ойлогом. Милиция экенин билген эмесмин. Кийин экинчиси келди. Мен качып кошунамдын үйүнө жашындым. Ал эми кылмышкердин колунан ок жеп каза болгон ыкчам кызматкер кечээ күнү жерге берилди. Анын артында 2 баласы жубайы калды. Кылмышкердин азабынан чолпондой боласыз азыр жатабыз. Бүйүктөн пайда турган сөздөр айтылат. Эми ата-энеңдин атынан, туугандарыңдын атынан айланайын Бакай балам. Жаткан жериң жайлуу болсун. Кудай бейиштен орун берсин. Кылмышкердин колунан каза тапкан Бакай Сыдыгалиевдин үй бүлөсүнө жардам катары мамлекет тарабынан 200 000 сом бөлүндү. Ал эми аны аткан адамга 20 жылга чейинки жаза берилиши мүмкүн. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Рахат Жаныбеков, Алтынбек Каныбек уулу, НТС.